Биринчисине урматтуу мекендешим, эң оңой ийгиликке жетүүнүн эң оңой байынын биринчи жолу урматтуу мекендешим. Азыр салыштырсаңыз, карасаңыз адамдарда өзгөртүлүк жок, өзүнө ишенич жок. Демек, канча жалкоо көп болсо, сиздин ийгиликке жетишиңиз ошончолук көп болот, проценти көп болот. Неге? Адамдар жалкоо, адамдар кылбай жатат эчтеке. Демек, адамдар жалкоо болуп жаткан учурда, эчтеке кылбай жаткан учурда кичине эле аракет кылып койсоңуз, кичине эле чуркап койсоңуз, көп нерсеге жетип каласыз. Ошондуктан биринчи кезекте урматтуу мекендешим аракет кылышыңыз керек. Ооба аракет кылган учурубузда жолдон тосуктар чыгат, ар кандай ударлар чыгат. Эмне чыкпасын, туруктуу болушуңуз керек. Мындай эле карасаңыз урматтуу мекендешим. Биз 3 комнат квартира үчүн адамдар канчалык аракет кылып атат, бирок жетпей калып атат. Демек, акыреттеги 5ке жетүү үчүн көп аракет кылыш керек. Мен 5ке салыштырып атам, бирок бул жашоодо да бир ийгиликке, бир чокка чыгуу үчүн өтө көп аракет кылышыңыз керек. Тоолорду карасаңыз, тоолор турушун карасаңыз, чуркап келип туруп, тоонун үстүнө секирип аттап чыгып кете албайсыз. Акырын таштан ташка аттап андан кийин чыгасыз. Демек, бир нерсеге жетүү үчүн акырындык экен. Анан эч нерсе кылбастан туруп, алмапыш озума түшсөң дагы сонун түш, кыпкызыл түш деп жата бербеш керек урматтуу мекендешим. Адамдарда ишенч жок, өзүнө болгон ишенч жок азыркы учурда. Адамдар бүт жалкоо болуп кетти, көбү жалкоо. Ачыгын айтыш керек. Бир ишти кылат, таштап коет, бир ишти кылат, баштап коет, таштап коет. Ушундай болуп жаткан учурларда ар бир поле бошто, кайсыл жаат болбосун, спорт десеңиз спорт, бизнес десеңиз бизнес, өтө көп жааттар бош турат. Поле пустой. Сиз барып кирип кичине эле чуркап койсоңуз, кичине эле аракет кылып койсоңуз, туруктуулук болсо, өжөрлүк боло турган болсо, сиз бардык жерин, бардык тос дубалдар тешип өтөсүз. Ал дубалдар айырмасы жок, топурактанбы, бетондонбу айырмасы жок, тешип өтөсүз. Качан урматтуу мекендешим? Эгер сизде туруктуулук, өжөрлүк боло турган болсо. Бүгүн адамдарда өжөрлүк жок, ишеними жок өзүгө. Жөн эле мисал айтайын, бир максатты коет, 10 күн кылат, 15 күн кылат, 1 ай кылат ашып барса, анан таштап коет. Демек, өзүгө ишеничи жок ал адамдын. Ишеничи болгондо өзүнө өзү убада берген убаданы аткарат эле. Өзүгө берген убаданы аткарбаган адам сизге кантип убадасын аткарсын? Чөйрөнү да коңдо урматтуу мекендешим. Биринчиси аракет экен, туруктуулук. Чөйрөнү адамды карасаңыз, эч бир нерсеси жок, башкасы жок. Анан ар нерсеге секире бербеш керек. Аттап таштап кете бербеш керек ар нерсени. Гүл дагы бир жерде, дарак дагы бир жерде көгөрөт экен, бир нерсени коюп, ошонун үстүнө гана иштеш керек. Мен ушуга кызыгат элем, буга кызыгат элем, максатым андай эле деп отургандан кереги жок. Кызыгуу дагы урматтуу мекендешим токтойт бир жерге келгенде. Качан кыйынчылык келген учурда. Максатың дагы сынат, сен мечтать этип жүргөн нерселериң дагы сынат, кыйынчылык келген учурда. Адамга келген, башка келген ударлар, кыйынчылыктар кызыгышыңды дагы максатыңды да өчүрүп коет. Ошол учурда эмне керек сага? Сага туруктуулук керек, дисциплина керек. Бардык нерселерден өтүү үчүн туруктуулук керек. Бир нерсени күн сайын калдырбай кылуу өтө кыйын. Ошону кылуу бул эң туура нерсе. Майк Тайсондан эң жакшы көргөн нерсең не? Мен ушинтип ийгиликке жеттиңиз, эми жакшы көргөнүңүз не? Мен жакшы көргөнүм ушу ийгиликке жеткеним. Жаман көргөнүңүз не? Саалап үчтө чуркоо дейт. Эмнеге жаман көрөсүз саалап чуркаган дейт. Ага керек нерсе, себеби мага керек, эч ким кылбаган үчүн кыламын дейт да. Демек, урматтуу мекендешим, канчалык адамдардын өзгөчөлөнүп турсаңыз, кадыр баркыңыз коомду дагы, элди дагы, тарыхты дагы кала берет. Канчалык өзгөчөлүк, кайсыл жааттан болбосун, тил жаатынан болобу, бизнес жаатынан болобу, акча жаатынан болобу, дин жаатынан болобу, китеп окуу жаатынан, кайсыл жактан болбосун, адамдардан канчалык күчтүү болгонуңуз сайын башкаруучулук, директорлук, акимияттык айырмасы жок. Ошончолук элдер сизге, мен мисалы үчүн кимге баш ийем? Өзүмдөн кыйын адамга чындап таң калам. Өзү эчтекени билбей турса, мен билгенди билбей турса, мен кантип баш ийем ага? Демек, өзгөчө болушуңуз керек урматтуу мекендешим. Бир жерде көгөрүшүңүз керек. Ар жерге аттаганын кереги жок. Бирөө азыр жаштардын ою ушундай кичине жетпей калганда, бирөө бир нерсени мактаса ошол жерге кетип калат. Ал жерде кичине ишти баштайт, бирөө мактаса ага кетип калат. Ушул жер жакшы десе ошол жерге кетип кала берет да. Бир жерде туруктуу эмес, туруктуу болушуңуз керек. Урматтуу мекендешим. Бир жакшылыкка, ийгиликке, байлыкка эмне болбосун, сиз ойлогон нерселердин жетүү үчүн тамырдан баштап, туруктуу болушуңуз керек экен. Ийгиликке жетиң, бактылуу жашаң, башкаларга өзүңүз дагы, өрнөктүү жашооңуз дагы үлгү болсун. Бул дүйнөдө эле эмес, акыретте дагы урматтуу мекендешим.